Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Бүгүн 21 февраль 2026 жыл. Биз Чүй областына караштуу Сокулук районунун Гавриловка деген айылында турабыз бүгүн. Бул жерде божомолду 4 гектар алма багы бар. 4 метрге 3 метр аралыкта тигилген. Тамыры MM106 сорту болсо, бул тарабы Гала, бул жагы Red Chief. Чаңдаштыруучу катары араларына 10% Golden Delicious алма сорту, сары алма, золотой грин отургузулган. Бул дарактарды 2,5 жылдан бери мен карап бутап берип келе жатам. Тааныштарым болот. Мен агрокурстарыман билим алган тааныштарыбыз. Мага чейин бирок башка бир жакшы билбеген адис келип, могул подвойлорду кестирип салган. YouTube каналымда буга чейин да тартып чыгарганбыз. Азыр булар жаңыдан өскөндөрү же ошону обновить этип оңдоп кеткендери бар да. Булардын көпчүлүгү могул жерден көрсөтүп берсек болот. Бул жерлерден кесип, могул жерлерди мен кесип, кайрадан жаңыдан бутак, жаңыдан форма берип келатам. Буларга веречино лидер формасын берип атабыз. Полукарлик болгондуктан, аралары алыс болгондуктан 3 ярустуу веречино ыкмасын беребиз. Бул борбордук өткөрүүчү провод, негизги бутак. Негизи эле колуна секатор алган адам кесүүнүн ыкмаларын билиш керек. Мен сиздерге бутоодон баштап алдында кесүүнүн ыкмалары жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Жалпысынан 5 түрдүү кесүү ыкмасы бар. Ал ыкмалар алардын биринчиси уч кесүү. 1 жылдык бутактардын учун кесүү, бул уч кесүү деп аталат. Аны канчалык учунан кессек, ошончолук аз өсөт, канчалык ортосунан кессек, ошончолук орточо өсөт, канчалык 1 жылдык бутактын түбүнөн кессек, ошончолук кубаттуу өсөт. Мисалы муну караңыздар, 1 жылдык бутак бул жерден бул жерге чейин өскөн. Түсүнөн билип атам мен. Бул жерде жайында келип бир токтогон, шакекче пайда болгон дагы, анан кайрадан суу ичкенде дагы уланып өскөн. Бирок, могу уч жактары ийилчек, эластичный, жумшак. Анын себеби кеч күзгө чейин суу иче берген, азотту жеген. Айтор сууну кеч токтоткондуктан бул кеч күзгө чейин жашыл болуп, анан кийин бышпай калган. Бул жактары жайда күн ысыкта катып, бышып, клеткалары катуу дың болуп, тыгыз болуп, сууга дагы чыдамдуу, жакшы бутак бүчүлөрдү пайда кылган. Ушул 1 жылдыктын учунан кесип койсок, аз өстөт дедик, ортосунан кессек, орточо. Эгер кубаттуу өстүргүбүз келсе, анда буну түбүнөн кесишибиз керек да. Бунун негизги максаты шак чыгаруу, шактандыруу. Себеби дегенде учун кескенде биз уч бүчүр, уч учунда бүчүрлөр бар. Уч бүчүрлөрүн кесип коюп атабыз. Бул жерден ауксин деген фитогормон өндүрөт бул өсүмдүк. Фитогормон өндүрө турган жерин биз кесип ыргытып салгандыктан, бул фитогормон өндүрүүчү капталдагы бир канча бутагын шак кылып, бутак жаңы сабактарды пайда кылат. Алардан фитогормон өндүрүш максатында. Ошонун негизинде биз каалаган жерибизди каалаган бийиктиктен шактандырып, дарагыбызга түрдүү формаларды бере алабыз. Үй, Т, кааласак алмада жүрөк формасында дагы форма бере алабыз, шактарды ар кандай чыгаруу менен. Кесүүнүн экинчи ыкмасы бул кыскартып кесүү. Кыскартып кесүүнүн негизги максаты могул трактор жол деп коебуз. Кенен болгон тарабы трактор, портер, отун ташыйт, мөмө ташыйт, дары чачкан техникалар өтөт. Бул жакта трактордун жолуна чыгып кетсе, ашыкча, анда 2 жылдык бутактардан кесебиз. Мисалы, могул бул жерге чейин 1 жылдык болуп атат. Могул кызыл түстөгү. Могулар баары 1 жылдыктар. Ал эми ушул шакекчеден бул жагы 2 жылдык да. Карасаңыздар, могул жер арасы божомолду 2 жылдык. Ушул 2 жылдыктын каалаган жеринен биз кессек, бул кыскартып кесүү. Мисалы, кыскартып кестим азыр. Кайсы жерден кестим? Кенен градуста бутактан. Канчалык кенен градуста бутактан кессек, ошол өсүү ошол жерден токтойт. Трактор жолуна чыкпай калат. Экинчиси кошуна дарак. Балким интернеттен көрүп жүрөсүздөр. Араларын 30 см, 50 см кылып бактарды курушат. Европада, дүйнөдө өнүккөн өлкөлөр да бар. Ушундай жакын болгон сайын даракты контрол кылыш татаалдайт. Дарактар бири-бирине кирип кетип атканда кыскартып кесүү жолу менен биз токтотобуз. Анан үчүнчүсү бийиктиги, аябагандай бийик өсүп баратса, кыскартып кесүү жолу менен, мисалы, мен могу 1 жылдык бутактан кыскартып кесип койсом, бул дарак токтоп калбайт да, кайрадан моундай болуп өзүнө окшоп 2-3 дана бутакты пайда кылып, кайрадан лабылдап күчтүү болуп өсөт. Токтотуштун жолу моундай кенен градустагы бутактардан бүткөн жеринен кесиш керек, 2 жылдык бутактан. Ошондо өсүү дагы жайлайт же токтойт. Анан келген азыктын баардыгы мөмөлөргө тарап, дальше вегетативдик бутак пайда болбойт. Пайда болсо дагы аз, кыска өсөт. Өсүүнү токтотуш, кошуна дарактан чек арасынан тосуш жана трактор жолун токтотуш максатында экинчи кыскартып кесүү ыкмасы 2 жылдыкта жасалат.
Мисалы могу жерден да кессек болот, кайра эле кыскартып. Үчүнчүсү нолдон кесүү, суюлтуу. Мисалы могул жерде жакындан тарталы. Могул жерде мына биринчи ярусубузда 4 дана бутак турат. 1, 2, 3, 4. Ал эми бул жерде ни туда, ни суда болгон бир бутак турат. Кесилген жерден чыгып алыптыр. Буну суюлтабыз, нолдон кесебиз. Бул кереги жок болгондуктан, же ашыкча болгондуктан мындайларды биз түбүнөн кесебиз. Суюлтуу кесүү болуп саналат. Мисалы могул жерде дагы 2 дана мына колумдай же эчкинин мүйүзүнө окшоп экөө чыгып алган. Булардын бир данасын түбүнөн алабыз. Суюлтуу кесүү бул дагы. Суюлтуу кесүү нолдон алынат, түбүнөн алынат. Баягы өсүп чыккан жеринен керексиз болгон учурда жыш бутактарды суюлтуп, дышать эттирип, могул жерден шамал айланышын, күндүн жарыгышын, жакшы кирүүсүн жаратыш керек болгон учурда, пайда кылыш керек болгон учурда жасалат. Үчүнчүсүн да түшүндүк. Төртүнчүсү бул сыртка ачып кесүү деп коет. Сыртка ачып кесүү. Мисалы муну караңыздар, аябай сонун бир мисал болот экен. Муну да алып коеюн жакшы көрүнүш үчүн. Бул негизги өткөрүүчү провод, негизги бутак. Эми бул бутак оң жака, сол жака самолеттин канаттарындай жана сыртка караган бутактар бар. Эгер мен бул бутагым градус тар болуп калды, могул жерге күндүн нуру келип бияка тийбей калып атат, бул жакта мөмөлөр начар болуп атат десем, мен могул жерден сыртка ачып кесе алам. Негизги бутакты алып салам. Бул жактан сыртка кеткен бутагы калат. Бул тараптан караганда сыртка ачылып, бул жактын күндүн нуру келип, могул жердеги мөмөлөргө жакшы таасир берет, плюс оорулар азаят. Илдеттер, козгарын илдеттери. Бул сыртка ачуу кесүү, бул көп колдонулбайт, бирок неге десеңиздер, бул жагы тарыраак болсо, бул жагын биз канча кеңейтсек деле балык башынан сасыйт деген макал бар го кыргызда. Дал ошондой, бул жагы канча тар болсо, азыкты, сууну соруп ала берет, бул жак кайра эле кубаттуу өсө берет, могул жактан да тике чыгышат. Мисалы муну моундай түшүнөсүздөр да, баягы көчөт назик болгондо кыска кылып кесип коет, кубат өсөт. Бул бир канал, суунун башы. Могул айылдын башында жашаган адамдар. Суунун башында жашаган адамдар сууну өзүнө кенен буруп алат, аларда суу кенен. Ал эми кээ бир учурда айылдын этегине барсаң, суу жетпей калгандарын көрөсүң. Могул чокуларга азыктын, суунун жетиши бир аз татаал болуп калышы мүмкүн. Кээде лидериңиз күчсүз болуп калат, могул каптал бутак жоон, күчтүү болуп кетет да. Бул туура эмес. Негизгиси лидер жоон, күчтүү болуш керек ортодо. Бул өлкөнүн президентиндей, үй бүлөнүн башчысындай бир роль ойногон бир негизги бутак. Капталдагылар жалпысынан 2 эседей жука болуп туруш керек да, могулар туура, а булар бир аз жоон болуп калган. Бул учурларда жоондукту азайтыш, ошол эле учурда кенен градусту пайда кылыш үчүн могул жерден тарталы эле. Могул жерде 3 бурчтук акыркы бир кесүү ыкмабыз, 3 бурчтук же В кесүү же дач кесүү деген ыкма бар. Аны кандай жасайбыз? Азыр могул жерди көрсөтүп берейин. Чолка адамдын көкүлүн кайчы менен кескендей, секаторду жерге параллель кармайсыздар дагы кесебиз. Кескенде могул үстү жагы кадимки эле отун, бул жактан бутак өсүп чыкпайт. Бутак уктап аткан могул жактагы бүчөлөрдөн пайда болот. Бул жерден бир канча бутак пайда болсо, кенен градустагы бутак пайда болот да. Ушул жол менен жоон болгон каптал бутакты жок кылабыз. Кенен градустагы эрте мөмөргөн, сапаттуу мөмөргөн жакшы жаңы бутактарды пайда кылууга болот. Буну 5-чи кесүү ыкмасы 3 бурчтук же дач кесүү, же англисче В тамгасында кесүү ыкмасы деп коебуз. Неге 3 бурчтук? Могул жерде 3 бурчтукта бир форма чыгып турат да. Карасаңыздар, ошондой максатта 3 бурчтук деп атайбыз. Мисалы моуну кыскартуу кесүү кылам. 2 жылдык бутактар мөмө бүчүрүн азайтты. Моуну нолдон кессем, могул түбүндө экен, кереги жок. Буну алып салам. Бул калып атат. Буну сыртка ачуу кылам. Сыртка кеткен бутагын калтырып, ичине кеткендерди алып салабыз. Могул дарактын ички стороосунда өткөндөрдү алабыз. Бул жерден дагы параллель кеткен бирөөсүн суюлттук. Бул дагы дарактын ичине карап өсүп атат, могул сыртына кетип атат. Муну алып коебуз. Бул экөө могул самолет, бул оң сол канаттары деп түшүнөбүз, моундай жайылып тургандай, же канаттуунун канаттары. Булар дагы мөмө берет, могул кыска бутактар. Булардан дагы градусу кенен бир карышка чейинкилерди калтырып койсок боло берет. Могул дагы жерге аябай жакын экен, буларды алып салабыз. Жалпысынан бул жерде азыр могу аралыктар дагы бир аз бири-биринен алыс болуш керек, слишком жакын. Могу тике кетип атыптыр. Муну же ийсе болот, же кыскартып кессе болот, айтор эме кылса болот. Анан бул жакта
учтарын кырып коебуз. Бул жактан шакташ керек максат. Себеби бул полукарлик дарак, аралары 3 метр. Бул 1,5 метрге чейин бул жакка чейин шакташ керек да. Бул дарак ар жагынан да 1,5 метр. Аркы даракта бир жакка келгенде могулар бири-бирине тийиш керек. Жол жакка 70-80 сантиметрдей өсүп чыгат. Ортодо ошондо 2 метр жол калат. Машинеге кеңири батат да. Могул жерде жыштык бар. Бул жерде бир аз суюлтуп коелу. Мисалы, могу лидер карасаңыздар, баягы айылдын аягындагы суу жетпей калган үйлөрдөй. Бул ылдыйракта жайгашкан үчүн сууну биринчи алып атат. Бул күчтүүрөөк өсүп атат. Муну дагы түйүнөн алып салабыз. Анан бул жакта бүт күчү бирдей болгон бутактар калды, калыңдыктары бирдей. Булар тура берсин, булардын кээ бирин суюлуп койсо деле болот. Булар кыска мөмө берүүчү бүчүрлөргө, бутактарга айланат. Бул жерде былтыр мен жанагы дач же болбосо 3 бурчтук кесими монтип кескен экенмин. Ошол жерден 2 дана кенен градуста бутак пайда болуп атат. Карасаңыздар, экөө тең градусу кенен. Анан лидерге эч кандай конкурент болбой, күчү азайып, градусу кеңейип, жакшы бутактар пайда болду. Булар тез арада мөмөгө кирет да. Ушундай бир канча мисал бар, азыр дагы көрсөтүп беребиз. Ушундай болуп жакшы бутактарды пайда кылышыбыз керек. Булардын саны 3-төн 6-га чейин болуш керек. Минималдуу 3 дана. Асмандан караганда Мерседестин эмблемасындай болуп, 3-3 жакка кетиш керек. Градустары бирдей болуш керек да. Андан кийин 4 дана болсо 4-4 жакка, 5 болсо 5 жылдыздай, 6 болсо, могул көрүп турганыңыздардай аралары бирдей болуш керек. Аны кээ бир ыкмалар да бар. Мисалы, монтип эки колуңузду кармасаңыз, бутак так орто сиздин денеңиздин ортосуна келиш керек. Эгер бул бутакты кармасаңыз, так ортосуна келгенде калтыра бересиз. Бул жерде бутактар көп болгондо, ошолорду суюлтуп кайсыларын калтырыш керек болгондо баш айланып калат. Кайсыны калтырып, кайсыны кесишти билбей каласыз. Ошондо бул ыкманы колдонуп көрсөңүз болот башында. Бара-бара көз каныгып үйрөнгөндө уже карап туруп эле кайсылары калганы туура болот экенин бат-баттан чечим чыгарып баштайсыздар да. Дагы бир мисал, мына жерде дагы былтыр 3 бурчтук кесиминен же болбосо ошол дач кесиминен монтаж кылып кескенбиз, параллель кармап. Карасаңыздар, кенен градустагы сонун 2 дана бутак пайда болгон. Кээде 3-4кө чейин пайда болот, кээде 1. Бул сортторго жарашта өзгөрөт. Мисалы, бул Gala, Golden'ге окшогон сорттордо жакшы көп пайда болсо, Red Chief, Oregon Spur, Super Chief ушул сорттордо анча жакшы пайда болбойт да. Себеби дегенде ал сорттор спор түбүндөгү сорт болгон үчүн көп шактабайт. Аларда бир аз азыраак пайда болот. Бул Golden Gala'ларда дагы көп пайда кылат бутактар. Достор, бул жерде бул алманын кыйбасты, ошол 106 MM106 деген клондук полукарлик подвой. Мына кантип билип атабыз? Бутактары шиш тикенекке окшоп жиш өсүп атат. Эмнеге калтырып койдук биз? Биз мына жерден аралап туруп, кабык асты ыкмасы менен кыйыштырабыз. Ошол эле Golden'ге же Gala сортуна кыйыштырып беребиз. Ал эми бул жерде мондарды тартып коелу. Бул болсо кадимки эле Red Chief спор түбүндөгү кызыл алма, сентябрдын 15-20-сында бышкан. Бул болсо бутактарын карасаңыз эч кандай тикенек жок. Могул сорт эмес, подвой. Кээ бир аркынысы дагы подвой экен. Подвойлордун түсү дагы бир аз сарыраак болот жана негизинен тикендүү болот. Жалбырактары кичинекейирээк болот сортторго караганда. Ошол өзгөчөлүктөрүнөн билип алса болот. Түбүндөгүлөр да бүт подвой булар. Кыйбасты жапайылар.